Бүгін 26 октябрда Жалал-Абад шаарынын күнүнө карата жаңыдан ачылган Достук эс алуу багы пайдаланууга берилди. Ачылуу аземге Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Барыңыздарды президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин министрлер кабинетинин атынан бүгүнкү Жалал-Абад шаарынын күнү жана Россия Федерациясынын өкмөтү тарабынан каржыланып, шаар калкына белек катары тартууланып жаткан Кыргызстан менен Россиянын аймактарынын достук паркынын ачылышы менен чын дилимден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Жалал-Абадыбызга дагы мына 147 жыл дегенибиз менен биздин Бишкегибизден мурун эми Фрунзеле 1 жыл улуу шаар болуп эсептелет Жалал-Абад. Биздики ал Бишкек шаарын Кыргыз өлкөсүнүн борбору деп таанылганга чейин ушу Жалал-Абад шаары борбор болуп турган да. Анан буюрса мына бүгүнкү күнү дагы биздин өкмөтүбүздүн атайын программасын кабыл алганбыз. 10 жылдын ичинде Жалал-Абад шаары экономикалык экинчи Кыргызстандагы чоң жүрөк болот, экономикалык экинчи чоң бир биздин борборубуз болот деп. Кыргызстан боюнча мындай парк жок да. Ушу паркка келип барыңыздар эс алып, ушу Жалал-Абадтын шаарынын өнүгүп атканын, Кыргыз өлкөсүнүн өнүгүп аткандарын күбө болуп, биздин балдарыбыз, неберелерибиз, чөбүрөлөрүбүздү чакырып келип, балдар кыздарыбыз үйлөнгөндө ушу паркка келип, Кыргыз элинин келечеги үчүн, Кыргыз өлкөсүнүн келечеги үчүн жакшы ойлорду, жакшы тарбияны бересиздерге деп мен ойлойм. 2 миллиард сомду Жалал-Абад шаарына бергенбиз. Андан мурун Каракол шаарына бердик. Кара-Балта, Токмок дагы бөлөк шаарларга берип атабыз. Бирок биз азыр мына Камчыбек Кыдыршаевич жанымда отурат. Ыраазычылыкты айтып коюш керек. Анткени ушу өзүнүн шаарын, өзүнүн мекенин ушунчалык катуу сүйүп, арнап, анан бир тыйынын коротпой, абдан эффективдүү түрдө ушу Жалал-Абад шаарына колдонду да. Мына кайсы жер өсүп атса, кайсы жер жанып атса, ошо жерге эле кайра бергин келе берет экен да. Каяктан болсо дагы таап келип берейин деп. Мен бир топ өзүбүздүн коллегаларга дагы кайрылат элем. Мына Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен ар бир шаарды гүлдөткүлө деп атат да. Бирок ошо шаарды ушу Камчыбек Кыдыршаевич сүйгөндөй, жакшы көргөндөй бир атуул табылса, акчаң 2 эсе, 10 эсе көп болуп, ошонун элге берген эффектиси дагы, элге берген жылуулугу дагы ушунчалык жакшы болот экен да. Көрүп атасыздар, кантип жайнап, жадырап, Жалал-Абад бул жаштыктардын шаарына айланып барат. Жалал-Абадтыктар үчүн чоң площадь курулган, музейлер курулат, эң чоң областтык губернаторлар, мэр отура турган жакшынакай чоң сейилдечүү дагы абдан жакшылыктардын баары астында турат го деп атам. Дагы бир жакшылык, жаңылык болсо, бул эми аэропорттун курулушуна кире баштадык. Аны дагы ушу Камчыбек Кыдыршаевичтин көзөмөлүнүн астында болот. Эгерде ушу аэропортту 1-2 жылда куруп бүтөйлү деп атабыз. Андан мындан дагы өркүндөп өсүп, дагы 3 жыл, 4 жылда темир жолу келет. Ошондуктан бул Жалал-Абад шаарынын келечеги абдан кең деп биз ойлойбуз. Жана
Кому? Так. Ақыл рахмат, жақсы қалдыңыздар. Ну что, Ақыл Алексеевич на воротах, вы знаете, давайте на воротах. Ақыл Алексеевич, қандай болам? Алып келеді. Так, вы 3 раза, потом Ақыл Алексеевич 3 раза. Все, давайте. Уйдите. Так. 1-0. Забить тогда. Как забить? Он вам будет сейчас забивать. Вы что? Быстрее. Как стопей, лучше. Пожалуйста, все. Отлично. Достук эс алуу бага Жалалабад шаарындагы башка парктардан айырмаланып аянты жагынан эң чоңу. Ошол эле учурда шаар тургундары үчүн заманбап шарттар менен жасалгаланган. Шаардыктарга жаңыдан эшигин ачкан бул жай жергиликтүүлөрдүн да купулуна толду. Парктын коздугу жакты, өтө жакшы, жаш балдар ойной турган качелялар коюлуптур. Чоңдор отура Чоңдор отура турган стол-стулдар жүрөт, бүт баары бар экен. Ичин көрүп чыктык кыдырып. Өтө жакшы. Ыраазыбыз бардыгын оңдоп атат, баарын ташип менен жапар, мектеп салып атат, домдорду салып атат, колунда жокторго жардам берип атат. Аябай ыраазыбыз. Кудай өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Иштери дагы жакшы жүрүшө берсин. Балдарым ээрчитип келмеле, балдарым да сүйүнүп чыгып ойноп атат, көрүп атышат, сүйүнүп атам. Кудай кааласа күндөн аябай жакшы өнүгүүлөр бар. Балдарыбыз Кудай кааласа жакшы жаркыраган, жакшы келечекте балдарыбызга Кудай кааласа болуп калат деп мен да аябай сүйүнүп атам. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун колдоосу менен курулган бул паркта коомдук иш-чараларды өткөрүү үчүн аянтча, парк павильондору, веложолдор, балдар аянтчалары, ролик аянтчасы, стол оюндары жана шахмат аянтчасы, ошондой эле баскетбол, кичи футбол аянтчалары курулган. Парктын жалпы аянты 8 гектардан ашык. Жалпы жумшалган инвестициянын көлөмү $2 миллион. Айбек Исабеков, Замирбек Ойчубаев, Регион.